көзгө жаш айланабыз, колуңду кое бербей, кош дедим кайра дагы. Рахмат. Ассаламу алейкум. Туғандарым, бауырларым, жақындарым, кетмен төренің құлындары, ең Тоқтоғұлдың уылдары. Мына бүгін енебіз Элмирбектің елесіне деп Құран оқытылып, кішіне бір топ ойын қылалы деп футболдық самалық қылып атысыңар жақсы. Су өмірдің бұлау болса, спорт денсаулықтың бұлау болады балдар. Шундан жазбағыла, бірімдігіңер ардайым бірге болсын, еш бірімдіктен ажырбағыла. Енебіздің елесін өтіп кетсе дағы түргі қалтырып, бір еле маданият адамдарының, шығармашыл адамдардың көкірегінде, жүрегінде қалды десек жоқ. Біз бүгін сезіп отырамыз, спорттағы денсаулықты, тәрбияны жақсалған адамдардың жүрегінде де қалғаныға қуанып отырамыз. Мұны ошол елесіне арнап үшін өткізіп отқан ұйыштырушыларға рахмат. Біз қолымыздан келген әрекетімізді сіздерден келешек үшін, кең айыл, кетмен төбе үшін, Тоқтоғұлдың елі үшін аябайбыз. Қанымыз қазық, жанымыз азық болады. Рахмат. Бүгінгі күнімізді барымыз ұқтық түшіндік. Элмирбек Иманәлиев біздің ең ардақты, біздің сыймығымыз болғанда кетмен төбе. Біз ал ұшы дүниеден қайтыс болғанда қадимкідей траур болған біздің бірелі Тоқтоғұлдықтар емес, Қырғызстан үшіндағы бордош қазақтар, өзбектер, бірелі Қырғызстанның емезінде емес, ал Орта Азия бойынша атты башты қату ақын болған, манасшы болған, жамақшы болған дегендей. Бұл жігіт жаш екен, айла жоқ, Алла Тағаланың өзіне керек нәрселерді, адамдарды алып кете береді екен, бізден сұрабайды екен. Желегімізді дайыма өйде көтеріп, біздің Тоқтоғұлдың жақсы жақтарын шығаралы балдар. Біз Тоқтоғұл дегенде біз сыймықтанышымыз керек. Себебі Элмирбек оқшаған біздің жігіттеріміз бар. Любой жерде біз Элмирбекті айтып сыймықтанып келгенбіз, сыймықтанамыз. Сілерге дағы араңарда қалайым, барыңарды. Шындай жетішкендіктерге жетіп, Тоқтоғұлдың сыймы болып жүргенге әрекет қылла жігіттер. Бір-біріңе дайыма жақсы мамиле қылла. Бұл жашоо, уақытлы жашоо балдар. Bir-biringерменен кичине эметип кетсеңер, кечиримди болуп, бат эле bir-бириңерди кечирип, ошондойго аракет кылсак, биз Токтоғұлдуктар дайыма өзгөчөбүз. Кыргызстанда бизди Токтоғұлдуктар өзгөчө деп коет. Ошо өзгөчө болуп жүрө берели жигиттер, ошону калам. Бүгүнкү чогулуш биздин кыргыз эл акыны, кыргыз элинин уулу Элмирбек агабыздын жаркын элесине арналган ушу кичи футбол турнири менен чын жүрөктөн куттуктайм бардыгыңыздарды. Ынтымактуу элдин ырыскысы кең болот дейт. Ар дайым ынтымакты иш алып барсак көп-көп жеңиштерге, көп-көп жетишкендиктерге жетишебиз, урматтуу бир туугандар. Биринчиден ушул Жуманал аке уюштуруучу топко чоң ыраазычылык. Ушундай бардыгыбыздын башыбызды бириктирип, ушундай агабыздын жаркын элесине футбол өткөрүп атат. Жана ошондой эле сиздерге алтындай болгон убактыңыздарды аябай ушул жерге келип бергениңиздерге чоң рахмат. Мына Кудай буйруса, биздин жердешибиз, залп акын Элмирбек Иманалиев бул дүйнөдөн кош айтышып кеткенине байланыштуу мына биринчи жолу турнир өтүп атат. Бул биздин жердештерге өткөнү аябай чоң сыймык болуп атат. Учурдан пайдаланып, уюштуруучу топко терең ыраазычылык. Анан биз бүгүнкү күндө мына Эрлан Карпаевич шаардык кеңеште депутат болуп, ошол Элмирбек Иманалиевдин айкели турзун деп атайын борбордук бөлүктөн биздин Токтоғұл районунун, Токтоғұл шаарынын борборунан фонтан жандан атайын орундукта бергенбиз. Андан сырткары бир көчөнүн атын ыйгардык, Элмирбек Иманалиев атындагы көчө депчи. Колдон келишинче мына шаардык кеңештин депутаттары, Токтоғұлдуктар бардыгы белгилеп келип атат. Бирок республикалык деңгээлде мындай жакшы дагы көтөрө албай атабыз да. Мына турнирин агам төмөндө айтып кеткендей, баягы кыска форматта өтүп атат да булчу. Бирок кубандырат ба жердештерден башталганчы. Кудай буйруса бир республикалык деңгээлге чыгат деген терең ишеничим бар да. Эми
тарыхын карап көрсөк, Элмирбек агада эч ким чоң салым кошо элек да. Бул эми Кыргыз Республикасына, анын ичинде Токтогулга мына эң биринчи Токтогул Сатылганов кандай бизге чоң салым кошту. Мына ошонун аты менен, ошонун заты менен дегендей баркталып, даңкталып атат. Андан кийин эле чоң мына Залп акыныбыз да. Мындай эми дайыма эле токтогулуктарда төрөлө бербейт. Кылымда бир төрөлгөн инсандар. Мындай инсандарды биз эми көзү тирүүсүндө барктай албай калдык. Эми Кудай буйруса ушинтип даңктап, элесин өчүрбөй, бул биздин милдетибиз да, дайыма алып жүрүшчү. Анан ошол учурдан пайдаланып, баарыңыздарга чын ден соолук каалайм. Ушул турнир дагы деңгээли көтөрүлө берсин. Токтогул шаарыбыздын, Токтогул районубуздун ынтымагы өркүндө берсин. Анан эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ушул Элмирбек аганын айкелин көптөн бери жана жери коюлу элек, 1,5 жыл болуп калды. Мен билгенде эле, биз келгенден бери коюлу элек. Эгерде ушул демилгечи топ мына агалар турат, колдойм десеңиздер, ушуну биз өзүбүз деле, эл жер өзүбүз деле барктап көтөрүп койсок болот да, эми мамлекетти карап отура бербейчи. Жакшы айкелин катарына тизип койсок сон болот да. Ал эми токтом менен бекитилип, орундугу бар. Ошол баарыңыздар ишиңиздерге ийгилик, ден соолуктар чын болсун, күчтүүлөр утсун турнирде. Рахмат. Сиздин атыңыз ким эле? Болот иним, биз чын Элмирбектин жанагындай айкелине, көчөсүнө укпаппыз. Эми шаардык кеңештин депутаттары Эрлан экөөң депутат болсоң керек. Токтогул районунун, шаарынын мэрине рахмат, эгер ошончолук сыйлап, затта урмат кылып, ошол жерди берген болсо, ошондой көчөнү берген болсо, биз ошондо токтогулуктардын алдында, кетментөө ошо мэрлердин алдында чоңко атуулук, чоң кайылдын атынан таазим этебиз. Ыраазыбыз. Эгер ошончолук ошондой боло турган болсо, аракет кылып, обязательно коюш керек. Мен ишенем, биздин күчтүү, духу күчтүү, эл башында, журт башында турам деген мындай кыраан жигиттерибиз турганда, мындай нерселер кур жалакы калбайт деп ишенебиз. Рахмат. Ушу жерге алтындай болгон убактыңарды коротуп келип, биздин мындай иш-чарабызга катышып бергениңиздер үчүн сиздерге таазим этип рахматымды айтам. Элмирбек да бүгүн козголо болду окшойт. Элмирбек кудам десем да болот да. Ошондон баягы өзүм атайы бир оозуман чыгып кетти эле, ушундай иш-чара кылам деп коюп, ошону аткарып, мына сиздерге кичинекей оюн уюштуруп эметели деп турабыз. Эми ишенем, бул жерде калбайт. Жакшынын шарапаты деп коет, бул дагы чоңураак турнирге айланып кетсе, дагы жакшы биздин сыймыгыбыз да. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин, ар-рахманир рахим, малики яумиддин. Ияка нa'буду ва ияка настаин. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله. Элмирбек Иманалиевдин жаркын элесине арналган турнир эң жакшы деңгээлде өтүп жатат. Бул эми башталышы, мындан да жакшы деңгээлде өтсө деп эме кылабыз, ниет кылабыз жакшы. Ушул жерде оюн жакшы болуп атат. Эң башкысы травма жок. Күчтүүлөр өтсүн. Ийгилик. Ардагер менен Торкен ойноп атат. Пока счет 0-0. Ийгилик, күчтүү утсун. Элмирбек Иманалиевдин жаркын элесине арналган
футбол уюштурган топко ыраазычылык билдиребиз. Жакшы өрүүндө өтүп атат. Кудай кааласа вот азыр полуфинал болуп атат. Кудай кааласа жыл сайын өткөргөнгө деген эмени киргизип атышат, идеяны. Бирүза колдойбуз ошону. Кудай кааласа жыл сайын ойноп турганга биз Комсомолдун 85-тери даярбыз иншалла. Мына ушу Элмирбек Эманалиев атындагы турнир болуп атат. Турнир аябай жакшы өтүп атат. Биз да өзүбүздүн команда менен келдик эле, оюн жакшы болуп атат. Бул турнирди мындан дагы өнүктүрүш керек, Кудай буйрса. Ушуну уюштурган балдарга да чоң рахмат. Ошо Токтогул районунун ошо баягы Нечке Сай айылынан Элмирбек Эманалиевдин элесине арналган кичине баягы футболдук масштабта оюн өткөргөнбүз. Ошол оюн жакшы ийгиликтүү өтүп атат. Кудай кааласа финалга келип калдык. Кичине болсо да кызмат кылып, өзүбүздүн кызматтык жолубузду көргөзүп атабыз. Бул жакта болсо аш биздин акелерибизге аш берилип атат, кызматтабыз. Aybay sağım. Gözgö yaşaylanabı. Бүгүн бизде жакшы самалык болуп жатат. Бул данышман акын агабыз Элмирбек Эманалиевдин жаркын элесине арналган кече футбол боюнча турнир өтүп жатат. Алгач ушул турнирди демилгелеп уюштурууга бел байлаган агаларга терең ыраазычылык билдирип өтөбүз. Ушул Элмирбек агабыздын жаткан жери жайлуу болуп, топура топ болуп, Аллахым билбей кетирген күнөөлөр болсо кечирген болсун, жаны жаннаттан болсун дейли. Жана мындан ары ушул көрүнүштү улап кетүүгө сиз жана биз жоопкерчиликтебиз деп айтып кетет элем. Андыктан ынтымакта, биримдикте бололу, улуу инсандар бизден жарала берсин. Урматтуу жаштар, сиздерге кайрыларым, көп билим алгыла, билим ине менен кудук каскандай дейт. Андыктан ушул жолду тандоого үндөйт элем. Ынтымак, биримдик. Ар кечти ар таңда боздоп сайрап, асманду сезимди козгоп сайрап, бир булбул булугуп келет күндө, биз жүрчүң алмабакты болжоп сайрап. Ал бактан адашып бүгүн калган, аршактан алмадай сүйүм калган, ал сүйүм булбулгей айланганбы, ашыгын издеген бүрүл таңдан. Geçte ünüm basmay buldum, nege mınçay buldum bulbulum ay. Arşaktan almaday suyum kalgan, al suyum bulbulgey aylangandı, aşığın izlegen yürül tangda.